Кыргыз Республикасы Саламат сактоо министрлиги алгачкы күндөрдөн баштап куралдуу кагылыштын жабыркагандардын бардыгына медициналык жардам көрсөтүү боюнча комплекстүү чараларды көрүп жатат. Ыкчам алынган маалыматтарга ылайык Баткен облустук согуш аракеттерге байланыштуу саламат сактоо уюмдарына бүгүнкү күндө 198 адам кайрылып, алардын 61-и амбулаторлук дарыланууга жөнөтүлгөн. Калганы Бишкек, Ош шаарынын Баткен областынын уюмдарына дарыланууда. Медициналык жардам алууга кайрылган жабырлануучулардын 13 балдар, 171 эркектер, 14 аял кишилер. Бүгүнкү күндө 126 жабырлануучу Бишкек, Ош шаарларынын саламат сактоо уюмдарына которулган. Муну тактап айтып кетсек, улуттук госпиталда 85 жабырлануучу, улуттук хирургиялык борборунда 8, улуттук эне жана баланы коргоо борборунда 9, тез жардам ооруканасында 8, Ош облустук бириккен ооруканасында 16 жабырлануучу медициналык кызмат көрсөтүлүп жатат. Бардык жабырлануучуларга керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, кандын компоненттери, дары-дармектер жана медициналык буюмдар жетиштүү санда. Медициналык жардамды үзгүлтүксүз көрсөтүү үчүн Баткен областында ар кандай профилдеги 16 медициналык бригада компетенттүү адистерден түзүлгөн 100дөн ашык медицина кызматкерлери жөнөтүлгөн. Бул атап айтып кетсек, хирургиялык, травматологиялык, педиатриялык, акушер, гинекологиялык жана психиатриялык дарыгерлер жөнөтүлүп, иши алып барылууда. Баткен областында 44 тез жардам бригадасы иштеп, 39 тез жардам унаасы тартылган. Ошондой эле 4 мобилдик клиника Баткен областында эвакуацияланган калкка медициналык жардам көрсөтүүдө. Саламат сактоо министрлигинин негизги медициналык кызматтары көрсөтүү улантылууда. Ушул бизде өнөкөт оорусу менен ооруган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча да иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Атап айтсак, гемодиализ алуу боюнча Баткен облусу боюнча 35 бейтап, анын ичинен 16 адам гемодиализ алуу үчүн Бишкек шаарына которулуп келинди. Анын 13 нефроцентрде, бири Балыкчы шаарында жана 2 Юниклиник ооруканасында гемодиализ алып жатат. Бул аралыкта Баткен областынын саламат сактоо уюмдарына 39 кош бойлуу жана кайрылып 24 аял көз жарган. Ошондой эле бардык аялдар коопсуз аймактарга көчүрүп, аларга керектүү көзөмөл жана медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ошондой эле Бишкек шаарына эвакуацияланган кош бойлуу аялдардан бүгүнкү 6 Бишкек шаардык 6 төрөт үйүнө 10 аял кайрылып, анын 3-ү көз жарган жана 2-си гинекологиялык жана 5-өө ошол кош бойлуулардын патология бөлүмүндө дарыланууда. Кант диабети менен жабыркагандарга өз убагында инсулин менен камсыздалынып, жетишсиздик жок. Баткен облусунда кошумча 500 флакон инсулин жана 20 дана глюкометр, ар бирине 500 тест полоскалар менен кошумча партиясы жөнөтүлгөн. Кан борборуна ыктыярдуу кан тапшыруу үчүн бүгүнкү күнгө 1200дөн ашык адам кайрылып кан тапшырышты. Баткен облусунда жетиштүү көлөмдө эритроцитардык масса жана жаңы тоңдурулган плазма, ошондой эле медициналык керектүү материалдар, тест системалар, жергиликтүү баштапкы медицина санитардык жардам үчүн реагенттер жөнөтүлдү. Учурда канга болгон биринчи муктаждык канааттандырылды. Мындан аркы кан тапшыруу стратегиялык резервтү толуктоого багытталат. Рахмат, конспекцияңыздар үчүн маалыматтарды расмий тилде да берип кетсеңиз. С первых дней Министерство здравоохранения принимает комплекс мер по оказанию медицинской помощи всем пострадавшим в ходе вооруженного конфликта. По оперативным данным, в связи с вооруженным конфликтом в Баткенской области в организацию здравоохранения обратились 198 человек, 61 из них назначено амбулаторное лечение. Остальные проходят стационарное лечение в организациях здравоохранения Бишкек, Ош, Ошской области и Баткенской области. Из общего количества пострадавших, которые обратились за помощью, 13 детей, 171 мужчин и 14 женщин. В настоящее время в город Бишкек и Ошскую область переведены 126 пострадавших. Из них получают в национальном госпитале 85
пострадавших, в Национальном хирургическом центре 8, Национальном центре охраны материнства и детства 9, больнице скорой медицинской помощи города Бишкек 8, Ошская межобластная объединенная больница 16. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Компоненты крови, лекарства, изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве. Для бесперебойного оказания медицинской помощи были задействованы в Баткенской области 16 медицинских бригад различного профиля. Это более 100 медицинских работников. Это хирургического профиля, педиатрические, акушер-гинекологические и психиатрические, сформированы из компетентных сотрудников. Медицинские бригады сформированы и отправлены из каждой области. По Баткенской области работали 44 медицинские бригады скорой медицинской помощи, задействованы 39 машин скорой помощи. Кроме того, задействованы 4 мобильные клиники на базе КАМАЗ для оказания помощи эвакуированным жителям. Баткенской области получает гемодиализ в общем количестве 35%, из них 16% переведены на получение гемодиализа в город Бишкек. 16 получает нефроцентры, 2 юниклиники, 2 пациента получает города Балыкчы. За это время в Организацию здравоохранения Баткенской области поступило 39 беременных, из них 27 рожениц, которые благополучно родили. Все женщины были эвакуированы в безопасные районы и получают необходимое наблюдение и медицинский уход. Из эвакуированных в город Бишкек 10 женщин обратились в 6-й клинический родильный дом. 3 родили, двое находятся в гинекологическом отделении, 3 после родовой и 5 женщин в отделении патологии беременных. Лица, страдающие от сахарного диабета, обеспечиваются инсулином своевременно, нехватки нет. В Баткенскую область 20 сентября направлена дополнительная партия инсулина 500 флаконов, 20 штук глюкометров, по 500 тест-палочек к каждому аппарату. Также Минздрав рассматривает возможности для отправки еще дополнительных глюкометров. В центре крови в настоящее время обратились 1200 человек для добровольного донорства крови. В настоящее время первичная потребность крови удовлетворена. Дальнейшая кроводача будет направлена на пополнение стратегического запаса. В Баткенскую область передано достаточное количество эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы, а также медицинские расходные материалы, тест-системы, реагенты, реактивы для оказания на местах первичной медико-санитарной помощи.